Чүй облусунун Шалты айылында 3 күнгө созулган майрам орун алды. Тагыраагы айылдын тарыхында биринчи жолу мамлекеттик деңгээлдеги спорттук иш-чара болуп өттү. Бул спорттук мелдеш кармаш урушу боюнча болуп, 7 дубандын башын бириктире алды. Мелдеш улуу ата мекендик согуштун ардагери Сөлпүбаев Батырбектин жаркын элесине арналып өттү. Мелдеш өткөрүүгө анын балдары дагы чоң салымын кошушту. Мындан тышкары мелдешти уюштурууга Шалты айылынын спорттук залынын машыктыруучусу жана мектеп жамааты эбегейсиз аракетин жумшаган. Алардан өзүнүн колунан келген жардамын Чүй облусунун губернатору жана Чүй облустук спорт комитети аяган жок. Мелдеш болсо 23 февраль күнү старт алып, кызуу деңгээлде өттү. Аймактардан тандалып отуруп, мелдешке 14 команда жана 204 спортчу келген. Алар 23-24 февраль күндөрү финалчыларын аныкташса, 25 февраль күнү мелдештин расмий ачылыш аземи жана финалдык беттештер болуп өттү. Бул салтанаттуу аземге Добр, Назира Жетигенова сыяктуу кыргыз шоу жылдыздарынын өкүлдөрү да келген. Ачылыштан соң көпчүлүк күткөн финалдык беттештер да старт алып, чемпиондор четинен аныкталып жатты. Финалдык беттеште жеңишке жетишип, спорттук жолун жаңы гана баштап жаткан спортчулар алгачкы жеңишин толкундануу менен кабыл алып, утуп алган медалдарын ата-энелерине жана машыктыруучуларына арнап жатышты. Нарын шаарынын Атбаш району Акмуз айылынан. Канча килограммда беттештиң? 26. Атаандашың кандай, күчтүү экенби? Күчтүү эле. Канча уп алдың сен? Эмнен күчтүү болуп кетти? Каардуу болуп. Эмне, кубанып турасыңбы ошо? Ооба. Жеңишиңди кимге арнайсың? Агайыма жана ата-энеме. Мына ушуга окшогон мелдеш жаштарды терс сапаттардан кайтарып, чын ден соолук сергек жашоого үндөйт. Андыктан Шалты айылынын спорттук залынын машыктыруучусу бул мелдештин эң негизги максаты чемпиондорду чыгаруу эмес, алгач адамдарды, андан соң спорт жеберлерин күтүү биздин максат деген оюн билдирди. Бул биздин мелдешибиздин багыт эмеси, негизи оюбуз мындайда айылыбызда жанагы тамеки, арак, жаман дарттан алыс болсун деп балдар. Бул залдагы келечегибиз, оюбуз мындай, самый главный негизи мындай деп коет эмес беле. Чемпион болуу эмес. Бул эң негизгиси адам болуу да, чемпион болуу эме эптеп жазайбыз да өзүбүз. Бул биздин залдан көптөгөн чемпиондор чыкты. Айта кеткеним ошол менин максатым көптөгөн балдарды даярдоо. Мелдеш абдан чыңалышкан абалда өтүп, финалдык баскычта Нарын, Шалта жана Бишкек командаларынын спортчулары мыкты экендигин көргөзө алышты. Байгелүү орун алган спортчулар медаль, диплом жана атайын белектерге да ээ болушту. Эркин Жыргалов, КТРК Спорт, Спорт Сереп.